Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Бүгүн жалган Куран айынын 30-у, күнгө дүйшөмбү. Бүгүн биз силер менен жашылчалар деген тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңуздар, мен сабактын максаттары менен тааныштырып кетейин. Биринчи, бүгүнкү сабакта биз силер менен жашылчалар жөнүндө маалымат алабыз. Экинчи, жашылчалар лексикасын өздөштүрүп, маанисин түшүнүп, аларды оозеки кебизде колдоно алабыз. Үчүнчү, адам эмгеги менен баалуу экендигин билип алабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта силер табашмактарды окуп, алардын жандырмагын таба алсаңар, сүрөт боюнча суроолорго жооп бере алсаңар, жашылчалар лексикасын оозеки кебиңерде колдоно алсаңар, жашылчалардын адамдын ден соолугуна пайдасы зор экендигин билсеңер, жашылчаларды өстүрүүдө адамдын эмгеги зор экендигин түшүнсөңөр, анда сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Анда эмесе сабак үчүн даярдалган видеого көңүл бурабыз, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Жер жемиштер жайнай. Мен моуларды терем. Карагылачы, чоң экен. Такай, булар жер жемиштер эмес да, бул помидорлор. Эмне үчүн жер жемиш эмес? Кып-кызыл бышкан. Бирок чоң турбайбы булар? Кайра жакшы көп тербейсиң. Помидор деген мөмөгө кирет, а бизге жер жемиштер керек. Чын элеби? Мен ойлогом, помидор жашылча деп. Жер жемиштер, мөмөлөр, жашылчалар. Чаташып калдым. Кызык, а жер жемиштер анан мөмөлөр менен жашылчаларды кантип айырмаласа болот? Татаал суроо экен, билбейм. Мен да билбейм. А балким мөмөлөр сары, жашылчалар жашыл, а жер жемиштер кызыл болуп жүрбөсүн я? Жок, аларды антип айырмалай албайсың. Мисалы, алма сары да, жашыл да, кызыл да болот. Алмурут сары, анан кызгылт жашыл болот. Силердики чын. Мисалы, сабиз менен өрүк кызгылт сары. А балким айырма даамындадыр. Мөмөлөр таттуу, жашылчалар ачуу, а жер жемиштер кычкылдыр. Жок, жер жемиштер деле мөмөлөр сыяктуу эле таттуу болот. Анда жер жемиштер чоң, жашылчалар орточо, а мөмөлөр кичинекейдир. Анда бизге капуста керек. Анткени бул огороддогулардын эң чоңу ошол. Капуста менен пирог. Жок, капуста жер жемиш эмес. Кап, аябай чаташып калдым. Мен дагы. Эмнени чогултабыз эми? Кандайсыңар чүрпөлөрүм? Эмне кабагыңар бүркө? Апам экөөбүз жер жемиш кошулган пирог бышырмакпыз. Жер жемиштер эле дегенбиз. Бул бакта ар кайсынын баары өсөт экен. Жер жемишти кантип табабыз? Жер жемиш, жашылча, ана мөмө бири-биринен кантип айырмаланат? Биз аябай чаташып калдык. Кызык суроо турбайбы? Сиз жообун билесизби? Билбегенде эмне? Жүргүлө көрсөтөйүн силерге. Ура! Тезирээк көрсөтүңүзчү. Мөмөлөр таттуу, анан кычкыл болушат. Чоң, анан кичине болушат. Кызыл, сары, жашыл, анан кызгылт сары мөмөлөр бар. Кантип табыш керек аларды? Мөмөлөр бактаракта өсүшөт. Мына алма мөмө, алмурут да мөмө. Мен эми түшүндүм. Өрүктөр да бакта өсүшөт да. Өрүктөр мөмө жемиш турбайбы? Туура. Дагы кандай мөмөлөрдү билесиңер? Ойлонуп көрүш керек экен. Шабдалы да мөмө,
кара өрүк менен мандарин демеми. Бадыраң дагы. Такай, бадыраң да бакты өсчү эле. Билбейм. Бакта өсөт болуш керек. Бадыраң бак, элестет ушундай болсо. Жок. Такай, бадыраң огороддо жөөктө өсөт. Анда бадыраң мөмө эмес турбайбы? Жок. Бадыраң жашылча. Огороддо жөөктө өскөндөрдүн баары жашылчалар турбайбы анда, Туура. Кээ бирлери топурактын үстүндө өсүшөт. Мисалы бадыраң, капуста. Помидор дагы. Туура, помидор дагы. Айрымдары топурактын алдында өсөт. Сабиз, чамгыр, кызылча, картошка, алар катуу болот. Анан данектери болбойт. Түшүнүктүүбү эми? Түшүнбөгөндөчү. Рахмат чоң ата. Кой, анда мен барайын. Жакшы калгыла балдар. Балдар, видео жактыбы? Анда эмесе ушул видео аркылуу мен силерге табышмактарды айтам, силер табышмактардын жандырмагын табасыңар. 90 кабат тону бар, тоголоп келген бою бар. Бул эмне? Кийинки табышмагыз. Өзү жер астында, сакалы жер үстүндө. Бул эмне? Биздин кийинки тапшырмабыз сүрөт менен иштөө деп аталат. Анда эмесе балдар, баарыңар дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, теманы жазып, тапшырманы аткарабыз. Бул сүрөттө жашылча менен жемиштер аралашып турат. Ал эми силер жашылчаларды өзүнчө бир катарга, жемиштерди өзүнчө бир катарга бөлүп жазасыңар. Биздин акыркы тапшырмабыз сүйлөмдөрдү толуктагыла деп аталат. Балдар, көпчекиттин ордуна жашылчалардын аттарын коюп, сүйлөмдөрдү толуктап, дептериңерге сулуу, таза жазгыла. Тапшырмаларды аткарып бүткөндөн кийин WhatsApp аркылуу мага тартып жөнөткүлө. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе ушул сабак боюнча атайын силердин билимиңерди баалоо үчүн мен атайын тест түзгөнмүн. Анда тесттин ссылкасын силерге жөнөтөм. Силер ата-энеңер менен биргеликте тестти аткарып, мага жөнөтүп коесуңар. Анда эмесе сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма. Силер борчту жасоо үчүн кандай жашылчалар керектелет, ошону жазып келесиңер. Саламатта калгыла.